Mına uyuşkan kılmışlık top okşop jok kıldık dep ayta albayмын. Dagı деле korrupsiya бар. Бирок биз аны жок кылабыз. Kimde kim ушул оюнан кайтпаса, kimde kim ошол korrupsiyalык элементтерге мындан ары дагы аралаша бере турган болсо, мыйзам чегинде каттуу жазага тартылат. Kim болбосун, кайсыл кызматта олтурбасын, канчалык эл алдында, мамлекет алдында өзүнүн кадыр баркы же жашы же кызматы болбосун, биз ага карабайбыз. Korrupsiya менен колго түштүңбү? Камаласын. Эч кандай маселе болбойт. Korrupsiya менен колго түштүңбү? Өзүң эле камалбастан, бала чакаңдын, тууган уругуңдун келечегине да балта чабасың. УКМК тарабынан буга чейиндагы милиция арасында коррупциялык фактылар аныкталган учурлар бар. Ички иштер министрлиги мекеме ичиндеги тартипти чыңдоо жана коррупция менен күрөштү күчөтүү аракети жүрүп жатканын маалымдап келет. Акылай Карабаева, Регион. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Чолпон Ата шаарынын Борбордук көчөсүнүн 3,9 чакырымы толук реконструкцияланып, оңдоо жумуштары аягына чыгарылды. Долбоорго ылайык 4 тилкеден турган жолдун ар бир тилкеси 3,5 метр болуп, жалпы уна жүрүүчү бөлүктүн турасы 14 метрди түздү. Анда каралган 100дөн ашык суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу, жол четинде лотокторду жана бордюр таштарды коюу, аялдамаларды жана жолдун эки тарабына уна токтотуучу жайлар менен тротуар куруу, эки көпүрөнү оңдоо иштери толук жыйынтыкталды. Андан сырткары Чолпон Атанын Борбордук көчөсүн жарыктандыруу жумуштары аткарылган. Балыкчы Чолпон Ата корумду унаа жолунун 3,9 чакырымды түзгөн тилкеси толук реконструкцияланып, оңдоо жумуштары жыйынтыкталды. Жол оңдоо иштери Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасы жана China Road and Bridge Corporation компаниясы тарабынан жүргүзүлгөн. Эл аралык макамга ээ болгон бул жолдун интенсивдүүлүгүн эске алганда жүк көтөрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында алгач 9 см калыңдыктагы асфальттын жогорку катмары төшөлгөн. Долбоорго ылайык 4 тилкеден турган жолдун ар бир тилкеси 3,5 метр болуп, жалпы унаа жүрүүчү бөлүктүн туурасы 14 метрди түзөт. Балыкчы корумдун жолу основной негизги жол аякталды десек болот. Чолпон Атанын ичинде обстановка пути деп коебуз, автопавильондор, знактар, разметкалар, обустройство, лоток, бордюрлар бардыгы болду. Чолпон Атанын сырткары жеринде негизги жол бүттү, негизги жол болду. Асфальттын калыңдыгы 15 см, 9 см нижний слой, ылдыйык слой. Үстүнкү экинчи катмар 6 см шыма деп коебуз, насыщенный асфальтта бетон, ошо менен салынды. Долбоорго ылайык 100дөн ашык суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу, жол четинде лотокторду жана бордюр таштарды коюу, аялдамаларды жана жолдун эки тарабына унаа токтотуучу жайлар менен тротуар куруу, эки көпүрөнү оңдоо иштери толук жыйынтыкталды. Бирдей типтеги 12 автопавильон курулган, могу автопавильондон 12 жол бою. Аялдамалар. Андан сырткары жол алдынан өткөн 102 жерде түтүкчөлөр бар. Суу өткөрүүчү, канализация үчүн курулган, водопровод үчүн курулган, алар курулду. Жарыктандырууга 102 мам орнотулду. Чолпон Ата боюнча 3 км 9 метрлер. Анын сапаты боюнча айтсак, ар бир катмар тиешелүү деңгээлде текшерилди. Сапаты боюнча кайдан келди, эмне сертификаттары каралат, карьерден башталып, асфальт чыгып келип төшөлгөнгө чейин баары тыкыр көзөмөлдүү болду. Андан сырткары Чолпон Атанын Борбордук көчөсүн жарыктандыруу жумуштары да аткарылган. Бул жергиликтүү тургундар үчүн эле эмес, мында келүүчү туристтер үчүн да ыңгайлуу болгонун айтышууда. Жолубуз түзөлүп, Чолпон Атабыз келген туристтерден уялчылык жана кенен болуп, автопарковкалар коюлуп, өтө жакшы болуп калды. Жарыктандыруу коюлду. Бөлгүлө чыгып баратабыз шүгүр.
Ажабызга рахмат. Ушундай көңүл буруп келдиңиз. Баары жаркырап, жакшы болуп калды. Кудай буйрса мына аз жумуштар калды. Баары бүтсө Кудай буйрса, Токмокто жаркыраган шаар болот. Эскерте кетсек, буга чейин УКМК башчысы Камчыбек Ташиев жайкы туристик сезон башталар алдында коопсуздук чаралары боюнча Чолпон Атадагы ипподромдо ички иштер органдарынын бөлүктөрүнө горизонттук саптоо өткөрүү учурунда аталган жолдун бүткөрүлбөй жатканын сынга алып, транспорт жана коммуникация министрине 1-июлга чейин сапаттуу бүткөрүү талабын койгон болчу. Мындай орусча айтканда последний раз деп коет, кыргызча айтканда акыркы жолу эскертүүнүн негизинде. Бардык коюлган тапшырмалар аткарылыш керек. Уктуңузбу? Бардык тапшырмалар. 1-июлда туристтер келген маалда моундай бардак болбош керек. Тротуарлардын баары бүтүш керек. Остановкалардын баары бүтүш керек. Лотоктор коюлуш керек. Бардык жерге белгилер, жол белгилери коюлуш керек. Жана жакшынакай болуп туристтер өздөрүнүн дем алып кете турган убактысын дем алып кетиш керек. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион. Токмок шаарынын мурдагы мэри Максат Нусувалиев мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси техникалык көзөмөл боюнча Адис жана Ал Кадыр Сантехсервис ишканасынын башчысы 24 августка чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин Октябрь райондук соту 25 июнда чыгарды. Аларга кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлууда. Шектүүлөр 24 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Камчыбек Ташиевдин буйругу менен Токмокто жыйын учурунда кармалган. Аларга Токмокто сейил бакты көртөндүрө, шаардагы спорт мектебинин оңдоо иштеринде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана коррупциялык иштерди жасаган деген кине тагылды. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Краймберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенде сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. 2010 жылкы бийлик алмашуу учурундагы маридорлукка айыпталып соттолуп чыккан Абдулла Юсупов Жалалабадда рейдерлик жол менен жер тилкелерин басып алууну уюштурган деген шек менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка ылайык, ал президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышы бар экенин айтып, Созак районунда колунда бар адамдардын жерлерин мыйзамсыз алып, башкаларга сатып жүргөн. 24 июнда Абдулла Юсупов жана анын шериктери кармалып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Абдулла Юсуповдун жашаган жерин тинтүү учурунда баңгизат жарандардын жер тилкелеринин документтери табылып алынган. Тергөө иштери жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аялга зомбулук көрсөткөн делген айып менен Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун кызматкери, милициянын капитаны кармалганын билдирди. 25 июнда социалдык тармактарда эркек киши бир аялды чаап жиберген видео тараган. Жабыркаган аял бул факт боюнча арыз менен кайрылып, окуя 17 майда ГЭС 5 аймагында болгонун айткан. Анда ИИМдин кызматкери мас болуп аны бетке чаап жибергенин билдирген. Бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мындан тышкары милиция кызматкерине 2024 жылдын июнь айында медициналык кызматкерди сабоо фактысы боюнча да кылмыш иши козголгону аныкталган.
Жалал-Абадта кайгылуу күзөт кызматынын 4 кызматкери коррупциялык фактыларга катышы бар экени аныкталып кармалды. УКМКнын маалыматында күзөт кызматынын командири кызматтан алынасыңар деп кол алдындагыларды коркутуп акча алып турган. Андан сырткары коомдук тартипти бузган жарандардан, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулардан системалуу түрдө акча чогултууга мажбурлаган. Кененирээк кийинки материалда. Жалал-Абадта кайгылуу күзөт кызматында коррупциялык фактылар аныкталып, 4 кызматкер кармалды. Күзөт кызматынын командири кызматтык абалынан пайдаланып, взводдун командирлерин жума сайын 20-30 миң сомдон берип турууга мажбурлап, болбосо кызматыңардан алынасыңар деп коркутуп жүргөн. Аны менен кошо кол алдындагыларды коомдук тартипти бузган жарандардан, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулардан системалуу түрдө акча чогултууга мажбурлаган аныкталган. Үстүбүздөгү жылдын 23-июнь күнү тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кайгылуу күзөт кызматынын командири, милициянын полковниги ЖАА, кайгылуу күзөт кызматынын взводунун командирлери, милициянын ага лейтенанты МКТ, милициянын кенже лейтенанты КТА жана милициянын прапорщиги ААР кармалышта. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Күзөт кызматындагы коррупция фактысы ИИМдин ардагерлеринин сынына кабылды. Алардын айтымында өлкө жетекчилиги паракорчулукка каршы күрөштү күчөтүп жаткан учурда укук коргоо кызматкерлеринин мындай аракеттери милициянын аброюна шек келтирип, коомчулуктун ишенимин солгундатат. Кечеги болгон окуя милицияны шерменде кылды. Өлүп эле бүттүк биз ардагерлер биякта туруп эле. Мурда полковниктер бир нечеси сойкулук менен ең позорный статья менен иштен айдалса, эми мынтип полковниктер позорный статья менен пара алуу менен колго чыгып отурат. Бул деген өтө шермендечилик. Ушул жолго кантип барды? Ушул жолго барганынын себеби жетекчиликтин жумшактыгы, жетекчиликтин буларга көңүл бурбагандыгы. Мына карабайсызбы? Ушул нерсе болуп жатат. Түзмө-түз тейлеген орун басары отпускада жүргөн. Чыгып кеткен. Андай болбош керек. Отпускада болобу, кайда болобу, жетекчилик прямой жооп бериш керек. Ответственный. Плот эгерде уяттары болсо өздөрү кетиш керек. Кетпесе кетирет жогорудагылар. Өлкө жетекчилигинин бүгүнкү саясатын, талаптарын, анан берилген министр бар. Ошонун алдыга койгон талаптарын менимче министрдин баягы чогулуштарды өткөрүп, көп жолу ушул маселе боюнча ошо өздүк курамга дайыма ушу катуу талаптарды коюп атканын уккамда, эми ушуларга карабастан туруп бүгүн ушундай жагымсыз бир окуялардын ушу ички иштер органдарында кызматкерлеринде ушинтип орун алып атканы бул тоготпостук. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев коррупция, укук коргоо, сот, прокуратура сыяктуу органдарда өрчүп кеткенин, аны менен күрөш уланып жатканын айткан. Ошондой эле пара менен кармалгандар ким болбосун кызматына карабай катаал жаза көрүлөрүн кошумчалаган. Мына уюшкан кылмыштык топко окшоп жок кылдык деп айта албаймын. Дагы деле коррупция бар, бирок биз аны жок кылабыз. Кимде ким ушул оюнан кайтпаса, кимде ким ошол коррупциялык элементтерге мындан ары дагы аралаша бере турган болсо, мыйзам чегинде каттуу жазага тартылат. Ким болбосун, кайсыл кызматта олтурбасын, канчалык эл алдында, мамлекет алдында өзүнүн кадыр баркы же жашы же кызматы болбосун, биз ага карабайбыз. Коррупция менен колго түштүңбү? Камаласын. Эч кандай маселе болбойт. Коррупция менен колго түштүңбү? Өзүң эле камалбастан, бала чакаңдын, тууган уругуңдун келечегине да балта чабасың. УКМК тарабынан буга чейин дагы милиция арасында коррупциялык фактылар аныкталган учурлар бар. Ички иштер министрлиги мекеме ичиндеги тартипти чыңдоо жана коррупция менен күрөштү күчөтүү аракети жүрүп жатканын маалымдап келет. Акылай Карабаева, Регион. УКМК Ош облусунун Окат райондук сотунун судьясына кылмыш иши козголгонун билдирди. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана сот адилеттигине жатпаган өкүм же башка соттук акт чыгаруу беренелери менен айып тагылууда.
УКМКнын маалыматына ылайык Ноокат райондук ички иштер бөлүмү 707 грамм курайдын чайырын сатып жаткан адамды кармаган. Анын жашаган жерин тинтүү учурунда дагы 2 килограмм гашиш табылган. Атайын кызмат судья өкүм чыгарууда кылмыш жаза кодексинин сатуу максатында банге каражаттарын мыйзамсыз даярдоо беренесин сатуу максаты жок банге каражаттарын мыйзамсыз даярдоо беренесине алмаштырганын билдирди. Кылмыш ишинде жетиштүү далилдерге карабастан судья атайлап сот актысын чыгарган жана соттолуучуга карата баш коргоо чарасын үй камагына өзгөртүү менен пробациялык көзөмөл колдонгон. Ошол эле учурда айыпталуучу качуу үчүн ыңгайлуу шарттардан пайдаланып, мамлекеттик чек араны кесип өтүп, белгисиз тарапка из жашырып кеткен деп айтылат маалыматта. 13 июнда судьялар кеңеши бул судьянын жоопкерчиликке тартууга макулдук берген. 21 июнда ага айыбы угузулуп, оорусуна байланыштуу үй камагына алуу бөгөт чарасы тандалган. Опузалап пара талап кылуу фактысы аныкталды. 24 июнда кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1 бөлүгү опузалап пара талап кылуу боюнча мамлекеттик бүтүрүү экзамендерине кирүү жана дипломдук ишти коргоо үчүн акча каражаттарынын бир бөлүгүн алууда Бишкектеги курулуш архитектура жана менеджмент коллежинин кафедра башчысы жана окуу жайдын окутуучусу кармалды. Мында тергөө тарабынан окутуучу Нактылай жана Эмбанк мобилдик тиркемеси аркылуу 20 000 сомдон ашык өлчөмдөгү акча каражаттарын алгандыгы катталган. Кармалган кафедра башчы тергөө алкагында УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал эми окутуучуга карата эч жакка чыкпоо тил каты боюнча баш коргоо чарасы тандалып алынды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети интимдик кызмат көрсөтүүлөрдү жана сойкулканаларды уюштуруучулардын ири тобун колго түшүрдү. Атайын кызматтан билдиришкендей, эмес сойкулукту уюштурууга шарт түзгөн сауналардын, мейманканалардын, жеке батирлердин жана оюн зоок жайларынын ээлери жоопкерчиликке тартылат. 21 июнда козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын аймагында мурда аныкталган сауналарда, конок үйлөрүндө, жеке менчик батирлерде ири өлчөмдөгү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, анын натыйжасында 50дөн ашык кыздардын интимдик кызмат көрсөткөндүгү аныкталган. Тергөө маалында кармалган кыздардын баары интимдик кызматтарды жана сойкулканаларды уюштургандарга карата көрсөтмөлөрдү беришкен. Натыйжада интимдик кызматтын жана сойкулканалардын уюштуруучулары кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал эми интимдик кызмат көрсөткөн кыздарга карата административдик айыптар салынып, Бишкек шаардык милициянын тиешелүү каттоо тизмесине алынды. Кезекти жарнамалык материалдар менен улантабыз. Жалал-Абад шаарында заманбап талаптарга жооп берген Нургелди курулуш компаниясынын Эверест элиталык турак жайы курулууда. Комплекс 12 кабаттан туруп 200 батирди камтыйт. Бөлмөлөрдүн аянты кең, терезелери чоң болгондуктан күндүн жарыгы мол түшөт. Жашоочулар үчүн балдар аянчасы, бассейн жана машыгуу залдары каралган. Бардык уруксаат кагаздары толук көрсөтүлүп, сапаттуу курулуш материалдары колдонулууда. Толураак кийинки сюжетте сөз болот. Нургелди курулуш компаниясы Жалал-Абад шаарынын Спутник Кичи районундагы Жеңи Жок көчөсүндө Эверест аттуу элиталык турак-жай комплексин куруп жатат. Учурда А блогунун 5-кабатына чейин курулуш иштери кызуу жүрүп, Б блогунда да курулуш башталды. Объектте колдонулуп жаткан курулуш материалдары сапаттуу жана чет өлкөдөн алынып келинген. Бүгүнкү күндө А жана Б блогунда тең курулуш кызуу жүрүүдө. А блогунун 4-кабаттын колонна диафрамаларына 2 күн мурун бетон алдык. Буюрса азыр 5-кабаттын полуна перекрытияларын, апалакларын жаап атабыз. А500С маркасындагы Орусия жергесине таандык. Диаметри 32ден 10 диаметрге чейинки сапаттуу арматуралар колдонулат. Бу блокто азыр бизде грунтубуз катмары бир аз слабый болгон үчүн свай иштери бүтүп, плита токуу иштери жүрөт. Фундаментибиз жеткиришибиз керек да. Ошого чейин биз свай менен жеткиребиз да фундаментти. Ошого биз свай диаметри 1 метр 30 сантиметр болгон свайларды кагып, үстүнө целый плитаны коюп, анан курулушту дальше жүргүзөбүз да. Тереңдиги канча болду? Тереңдиги 10 метр болгон свайлар кагылды. 10 метрде ошо биз галечникке жеттик да. Эверест элиталык турак жайы 12 кабаттан туруп,
Жалпы 200 батирден турат. Бул комплекс башка турак жайлардан бөлмөлөрдүн кең аянты жана терезелердин чоңдугу менен айырмаланат. Бул ички бөлмөлөргө күндүн жарыгы кенен түшүшүн камсыздайт. Андан тышкары -1 кабатта жашоочулар үчүн балдар аянтчасы, бассейн жана машыгуу залдары каралган. Жаңы Абас шаарынын Спутник кичи районунун Манас менен Жеңжок көчөсүнүн кесилишинде ушта жайгашкан. Арендтер айта кетсе, Аренд Атып университетинин жанында болуп калат. Бул турак жайыбыз премиум класста элиталык турак жай, 12 кабаттан турат. Турак жайда 200 батир каралган. Турак жайдын 1-2 кабаты коммерческий объекттер болот. Ал эми 3 кабаттан баштап 12 кабатка чейин жилой дом. Бул турак жайыбыздын башка турак жайлардан айырмасы, бул премиум класста элиталык турак жай. -1 кабатында жабык бассейн, жабык балдар аянтчасы, жабык машыгуу залы каралган. Премиум класста турак жайыбыздан башка турак жайларыбыздан айырмасы, батирдин аянты чоң, терезелер, бөлмөлөр жарык. Нургелди курулуш компаниясынан батир сатып алууда эч кандай кооптонууга негиз жок. Адистердин айтымында бардык тиешелүү уруксат кагаздары жана документтер кардарларга толук көрсөтүлөт. Бул биздин турак жайыбыздын иш кагаздары, биз бардык мамлекеттик органдардан уруксат алынган. Биз бул иш кагаздарды кардарлардан жашырбайбыз. Бул биздин турак жайыбыздын кызыл китеби, калган бул уруксат кагаздар. Жана бардык жерден, бардык мамлекеттик органдардан уруксат алынган. Жана эң акыркы бул көрсөтүү документибиз, бул мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу. Бул бизде алынган, жана бардык так. Кийин турак жай бүткөндө эч кандай маселе жаралбайт. Эверес элиталык турак жайы Манас жана Жеңижок көчөлөрүнүн кесилишинде курулууда. Курулуш иштери 2024-жылы башталып, 2027 жылдын май айында бүткөрүү пландалган. Ал эми кардарларга ыңгайлуу болуш үчүн курулуш жүрүп жаткан турак жайдын жанына кошумча кеңсесин ачкан. Заманбап стандарттарга жооп берген бул турак жайдан батир алууну кааласаңыз, Нургелди курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча өспүрүмдөр курама командасы Азия чемпионатында 2 алтын, 3 күмүш, 2 коло медаль жеңди. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, мелдеш Вьетнамдын Вонг Тау шаарында өттү. Командалык эсепте Кыргызстан 168 упай менен 3-орунду ээледи. Ислам Курбанов, Алихан Абдурасулов алтын медаль тагынса, күмүш медальдын ээлери Эмир Эмилов, Нурбек Жумабаев, Кубаныч Анарбековдор болду. Ал эми Байгелди Өмүрбеков, Санжар Сталбековдор коло медаль тагынды. Курама команда улук машыктыруучу Дастан Мухтарбековдун жетекчилиги алдында мелдешке катышты.